Ассалаумалейкум достор, баарыңыздарга салам. Бүгін 13 июнь 2026 жыл. Буюрса Кырчын жайлоосуна 2 күндүк саякат болот достор. Биз менен болуңуздар. Кызыктуу видеолор чыгарып турам. Каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Мынакей. Баарын салып даярдадык. Мына багаждач көрсөтүп коюн. Мына сумкаларды, жылуу кийимдерди салып алдык. Тияк жайлоо суук деп байланыштуу. Запас дөңгөлөк обязательно керек. Ушундай достор. Кудай буюрса, мынакей жайлоого аз калды. Назарбаевдин пансионатына келдик. Кандай сонун коз керемет. Красота. Мынакей могу жер Назарбаевдин пансионаты. Мынакей достор, буюрса Каркыран постуна жеттик. Мынакей бияк кирип келаткан жагы, кирип келаткан. Мынакей Гайдын посту. Карагач кандай сонун коз керемет. Красота. Каркырага келдик, кудай буюрса. Каркыра жайлоосуна. Бүт асфальт достор. Таштак жолдор жок, таптакыр. Жалаң эле асфальт экен, кандай сонун. Мынакей карагач. Юрточный лагерь могу тарапта экен. Аркы тарапта экен. Сон. Мына. Кандай сонун, Кыргызстан кандай сонун, коз керемет деп коет. Мынакей достор. Кудай буюрса, юрточный лагерьге келдик. Мынакей мушумо көзгө эле каштык буюрса. Марта тәти станкада калды ар жагында. Скамейкалар бар, качеля. Карагач кандай сонун, коз керемет. Кыргызстан боюнча эң коз жайлоо ошо Каркыра экен да достор. Анткени Килемчеге бардык, Кырчынга бардык, Кеминге бардык. Бирок Каркыра болсо алардан да аябай сонун экен да, өтө коз. Абдан сонун, коз керемет. Жайкы сезондо туристтер өлө көп келишет экен. Уже сезон башталыптыр. Окей. Мына юрточный лагерлер, коз үйлөр. Жайгашкан жерибизден дагы 70 километр аралык жүрдүк. Мынакей ушундай сонун коз жерге келдик. Мына двухэтажный бозүй юртта. Ар жакта уже казактар тосолуптур да.
Казакстан экен уже ар жагы. Таможня тек ар жагында калды, граница. Эс алчылардын баары бүт ошол жерде экен. Бүт ушул жерде экен. Кандай сонун, коз керемет. Мынаке биз чыгып бартабыз, мынаке тоого. Карагылчы, кандай сонун коз керемет. Мага казактар келсе жыргайтып айтып коюш керек. Каркыра жайлоосунда деп. Карагылчы, сонун. Красота. Ёлкаларга коз экен. Мына тамак ичип болуп, буюрса балдарды серкинчекке отургузуп атам. Пока кадет атам. Көп чыгып өтсүн. Экинчи күн. Бизде ар жакта тети боз үйгө уктадык. Таң атпай туруп, завтрак кылып, жайчы кыдырып, телефон ойноп, анан обед жеп, уже жыргаланга, анан же өрктүгө горячий источник бартабыз, көлгө. Мына уже машинелердин баарын салып даярдап бүттүк. Калгандарын күтүп атабыз. Каркарадан шаарга өтүп барып, Чолпонтага келдик. Ак Пермет деген бассейнге келдик, буюрса чөйгө телдеп. Горячий источникке. Элдин саны аябай көп экен. Место жок парковкага. Горячий источникке келдик, буюрса мына. Мая холодный бассейн, маяга ысык суу. Жагы обычный бассейн, маяга источник. Маяк жагы детский экен. Маяк жагы источник. Ошол сонун достор, чүчүрөбүз калиңки эле. Мына пансионат бар бул жер. Мына спа зон дейт, магазин. Мороженый, bubble tea. Сон. Бассейнге түшүп чыктык достор. Аябай сонун болду. Именно ошо эң жакшы бассейн Чолпонто экен да. Ак Пермет горячий источник. Түшүп өлө жыргадык. Балдар жыргашты, мен жыргадым. Азыр эми буюрса шаарга балыкчыга жөнөйлү. Ак Пермет горячий источник намы жерде. Ошол кайсы жерде турагандар достор, мынакей. Чолпонтога келесиздер, ГАИ пост бар. Ушу ГАИ посттон порот бар, ошо пороттон мына бери ылдый буруп келесиздер. Мына ошол жерде тосуп аласыздар. Мына могу жер. Пансионат Ак Пермет. Мына могу жер горячий источник. Абдан сонун достор. Стоянкасы да платный экен, 50 сом.